Эжеке өзүңүздү тааныштырып, анан кийин канча жылдан бери жашайсыз, качан келгенсиз, анан ушул негизги көйгөй кайсы убакта чыкты, ошол боюнча жалпы бир айтып берсеңиз. Мен бул үйдү сатып алганыма 12 жыл болду. 12 жылдан бери жашайм. Мен келгенде баягы БЧК көтөрүлгөндө суу подвалга көтөрүлүп, кайра кышын кызын жок болуп кетчү дешчи. Бирок баягы кичине болчу, кайра жок болуп кетчү. Эми мен жашагандан бери мына 14 жыл, 12 жыл болду. 12 жылдан бери суу жарым метр да. Кетпейт дагы, эметпейт дагы, толуп турат. Биз бардык жака кайрылдык. Былтыр августтан баштап кайрылдык. Ак үйгө бардык, мэрияга бардык, бардык жагына бардык, МТГ бардык, Кадыршаевичке бардык, ГКМга. Бардыгынан жооп келип атат, карайт деп. Келишет дагы, карайт, наракты карайт да. Тигине кылыш керек, дренаж кылыш керек деп дагы өздөрү сүрөткө түшөт да, кетип калышат. Болду. Эч эме болбой атат. Эми биз как Венецияда жашап атабыз да, суудун түбү жарым метр суу, мына тыгышы менен ооруп чыктык баарыбыз. Мына кирпичтерибиз уже мондай толстый кирпичтин түбү мынча эле калды. Себеби эки жагын уже суу жеп койду. Кыздар айтат, уже мына менен мурун жашагандар бар, 20 жыл болду дейт ушуга дейт. Ошондо мен карап берүүңөрдөн суранат элем да, ушуга жардам берип койсоңор жакшы болот эле. Сиз бул жерди сатып алгансызбы же бул жактан кайсы жылы келгенсиз? Мен 2014-жылы сатып алгам. 2014-жылы сатып алгам. Анда келгенде баягы жайдын күнү момундай болуп турса, мен аябай көңүл деле бурган эмес экем да. Баягы суу подвал болуп, суу болуп турган анча деле көңүл бурган эмес экем. Анан кошуналар айтты, суу ушинтип турат, келип турат, жок болуп турат деп. Бирок мен келгенден бери кеткен жок, ушу толгону толуп эле турат да. Ошондон бери ушинтип жашап келатабыз. Кайрылабыз, ар жака келет, ой силер жака аяк БЧК аякты сөзсүз, ар бир үйдүн түйүндө суу бар деп коет, болду. Эми биздикинде эместир, тартып көрдүңөр го. Ошол биздин проблемабыз ушундай. Биз квартира сураган жокпуз. Биздин үйүбүздү ремонттоп бергиле деген жок. Просто ушу подвалыбызда сууду кандай метод менен чыгарат, ушуну чыгарып берип коюшса да. Ушуну гана суранабыз биз. Бардыгы пенсионерлер. Бир эле мать-одиночкабыз бар, калганы бүт пенсионер, инвалидтер жашайт. Бири үйүнөн чыккан да жок, себебинде тура албайт. Ошо бардыгысына бардык кошуналар, бардыгына кемпирлер өздөрү колдорунан иштеп келбейт. Пенсиясы болсо өздөрүнө зорго жетет. Дренаж боюнча айтып кеттиңиздер да, ошо тиешелүү жактарга кайрылдыңызбы? Дренаж катары бизге Зеленстройдон келди, МТУдан келди, мэриядан келди, МЧСтен келди, санэпидстанциядан келди, сууду текшеришти. Себеби дегенде суу эменики болуп жүрбөсүн, питовой вода болуп жүрбөсүн деди да. Деди эле, ал жок, жерден чыккан суу болуп чыкты. Алар уже биздики эмес деп кетип калды. Эми болсо Зеленстройго тапшырышты эле, Зеленстрой текшерсе болсо вообще эме жок, дренажын эч жерден таппай алар кетип калышты. Анан МТУ биз карайбыз деген. МТУду былтыр күзүндө айтышты, ооба сиздерге мына акча бөлүнүп атат, буйруса жакшы болот, мынтет дегенче кыш келип калды. Кышындан кийин эле эмне болду? Шайлоо болуп калды. Анан бир бәле болуп эле жаз келди. Эми жаз келсек барсак айтат, силер ТСЖ түзгүлө, ТСЖ түзсөңөр, бардык үйдөгүлөр чогулуп, мисалга алганда мен жөн айтып атам, алардын айтуусу боюнча, мисалы ошо дренаж каза, башка нерсе кылабы? Мисалы 500 000 боло турган болсо 250 000 ушу биз чогултуп беришибиз керек экен. Андай бизде чогулта турган эме жок, бүт пенсионерлер да. Анан эми ТСЖда түзгөнү оңой эмес экен да, көптө бар түзүлөт экен. Анан ал ТСЖда биз эми түшүнүп атабыз, ар бир айда ага акча чогулуп туруш керек экен. Биз чуркаганы мененчи. Анан ар бир базы бутубуз ооруйт. Мисалы мен артроз 3-чү степендемин, көп база албайм, айла жок барып келип атам. Ошол. Анан айтсаңыз, азыр үйүңүздөн сырье деп коет, анан жана жашыл болуп кетет го. А бул суунун таасири чыкпай элеби? Башында жашап атканда чыгып аткан, буруштарыбыз көгөрүп кетип аткан, буруштары көгөрүп кетип аткандан кийин жана плоский жана пенопласт бар го, ошондон жармаштырып койдук биз, айла жоктон. Ошондон жармаштырып азыр жан сактап атабыз. Тем более меники 2-нчи этаж. Ошондо да мен кышы менен ооруп чыктым. Мына 1-нчи этаж, нугулардыкы паластардын түйүлөрү жөн эле суу болуп кетет. Мы приехали сюда, переехали в 82 году. Подвал сухой был, все чисто там, хранили все на свете. Вот. Но потом, мне кажется, когда вот новостройку построили, вот здесь вот, мы так думали, что поэтому засыпали дренаж, и у нас стала вода подниматься. Ну вот мы сейчас хотим, чтобы нам просто прорыли этот ров, поставили эти с дырками трубы, вот, и чтобы вода потихонечку ушла, чтобы не сразу ушла, а то дом завалится. Ну и все. Вот. Самое главное, чтобы дренаж нам сделали. Вот. А там видно будет. Так же?
Переехали мы где-то в 80-х годах. Дом был приличный. Жить было нормально. Жизнь проходила здесь нормально. Раньше, Подвал был... Да, это было 80-е годы. Подвал был у нас сухой. Даже хотели спортзал сделать. Одну часть подвала мы освободили от мусора, уже собирались сделать спортзал для молодежи, для наших детей будущих. Но со временем, как только дали вот здесь жилмассив у нас появился, даже дело не в этом. Может быть, отчасти от этого был у нас дренаж где-то на окраине. Действительно, дети наши ходили, там озеро наподобие болота было. Частник засыпал этот дренаж, устроил себе, будем говорить, что гараж, что ли, построили, или сад. И подвал стал у нас постепенно наполняться грунтовыми водами. То исчезнет, то появится, то исчезнет, то появится. Как-то мы не обращали на нее внимания. Но время проходит, вода стала заполняться. Сейчас в итоге мы, жители вот этого двухэтажного небольшого дома, одни пенсионеры. Пенсионеры, матери-одиночки, инвалиды вышли уже как на покой. В итоге первый этаж, вот где мы живем, получается, мы живем в сырости, как действительно наши паласы, ковры, которым мы пытаемся защититься от влажности, мокрые. Под 2-3 одеялами мы лежим, дрожим от холода. Включать электроэнергию – это запрещено. И это бьет по нашему карману. Это же ведь так? Так. Мы не состоим. Пенсия наша хватает только на прожиточный минимум, на лекарства, на необходимую еду. Поэтому мы просим помочь, прислать или помочь, прислать специалистов, которые бы могли нам помочь. Что нам делать с этим подвалом, где регулярно появляется вода, а временами исчезает? Мы не в порядке. В чем дело? Может, действительно дренаж нужно провести? Прокопать здесь, около этого? Мы на все согласны. В одно время наши жители, более такие подвижные, не такие уж это самое, по всем инстанциям пробежались, по всем. По-моему, ничего не осталось. Куда только мы не обращались. В итоге нам вроде пообещали, вот МТУ и другие отделы, что поможем, что вы тоже должны скинуться, собрать деньги. Мы собрали, сколько могли, понемногу откладывая. Нам пообещали, подождите, зима подступает. После зимы у нас выборы пошли. После выборов начальство поменялось. И в итоге наши крохи, что мы собрали, никому не нужны. Они, наверное, 2 машины гравия не хватит. Так что мы, уважаемый президент, единственная надежда на вас. Помогите нам. Помогите нам, чем можете, специалистами, советами. Пусть нам помогут. Неужели этот дом сейчас рассыпется? А куда мы пойдем, старики? Вот куда мы пойдем? Нам за 70. Что мы можем сделать? Мы все-таки заслужили. Мы работали в свое время на государство, как могли. Мен ушул үйдүн жашоочусу болом. Мен 2003-2004 жылдан бери ушул үйдө жашайм. Биз 2003-2004 жылы алганда ушул үйдү бүт аябай жакшынакай, ичи кургак, подвалдын баары кургак, суу эч кандай суу жок болчу. Биз ал жака бүт баарын сактачубуз, подвалыбызга кирип, ошентип. Анан кийинчерээк эле ошо эжелер айтканда, бияка жилмассив түшкөндөн кийин эле ушундай суулар пайда боло баштады. Анан бул суу дагы бирде болуп, бирде жок болуп ушинтип турчу да. Анан акыркы жылдары уже андай суу келип, кайра жок болуп кете турган уже андай болбой калды. Бизде постоянно подвалда постоянно суу, үйдүн ичинде жалаң нымдуулук, ошондой болду да. Даже биздин кийген кийимибизден бери ошо ным тартып турат да. Эртең менен кечинде жатасың, эртең менен кийинсиң, уже ным кадимгидей. Үйдүн ичинин баары ным, ошондой болуп турат. Анан кышкысын болсо, биздин жанагы этаждын эки четтеринде окошкалар бар, баягы шамалдап турган жерлери. Ошол жактан кышында кадимгидей буу чыгып турат да, жанагы бычыкаларда бууланат го. Вот ошол сыяктуу биздин дагы окошкаларыбыздын подвалдын ошол жактан буулары чыгып ушунтип эме болуп турат да. Анан эми биз деле бүт жерге кайрылдык, бул боюнча деле такыр отуруп алган жокпуз. Бул болсо биякта жашоочулардын биздин деле кийинки муундарга калтырап турган үйлөрүбүз дегенде биякта жашаганын баары эле
пенсионер эжелер айткандай инвалидтер жашайбыз. Мен деле өзүм экинчи группада инвалидмин. Бул жерде болсо биз бүт жерге кайрылдык, МТУга кайрылдык, Зеленостройго, акимиятка, мэрияга, уже аякысында Ташиевке да кайрылдык, Эрулан Көкеловго дагы кайрылдык. Алардан кайра бизге жооп келе баштады. Кайра келишип эле мына мындай кылабыз, тиңдей кылабыз дейт. Эч жыйынтык жок. Анан кийин жана закрытый дренаж дешти. Ал закрытый дренажды дагы жасайбыз. Ал кандай болот деп биз ага да кызыгып сурадык. Закрытый дренаж болгондо жердин асты менен турба менен алып кетебиз. Анан кайсы жака жаз жактагы кайсы арыктар болсо ошого куюлгандай кылабыз деди. Эч жыйынтык жок. Анан эми мына кече дагы буюрса биз дагы эле Эльвира Суравалдиевага барып кат жолдодук. Анан Марлен Маматалиевке дагы кече коңгуроо чалып аны менен да сүйлөштүк. Алардан да буюрса бүгүн жооп алабыз деп турабыз. Анан кече болсо ошо биздин президентибиз Садыр Нуркожоевичке дагы кат жолдодук. Эми аны 14 күн ичинде карап силерге жообун айтат деди. Биз эми ошону күтүп атабыз. Эми баарыбыздын эле биякта оюбуздун баары эле эмебиздин баары эле канча жылдан бери жашап атасыз. Мен уже жашаганым бияка 24 жыл болуп калыптыр. Ошондон бери эле мына биздин районубуз жакшы, тынч дегендей. Анан ошо бир эмебиз чечилип берсе эле бизге ошол эле да. Биз эч кандай эч кимден үй сурабайбыз, эчтеке сурабайбыз. Ушу подвалдагы суубуз боюнча, ушу проблемабыз боюнча эле бизге жардам болсо жакшы болот эле да. Ошол анан эми анан калгандарына сөз берейин. Биздин айтпаганыбызды алар да айтып кетишсин. Анан эми үмүтүбүз чоң да. Анан ошо водоканалдан деле келишти. Алар деле ошо питьевой воды эмес деп айтышты. Анализ алышты, кайра чакырдык. Водоканалдан дагы машиналар келишти. Сууну сордуруп да көрүштү. Сууну сордурганда ал жактан подвалдан 8 машина суу алып чыкты. Аяктан 8 машина суу алып чыккандан кийин деле дагы суу азайган жок. Анан алар болсо подвалга метка коюп кетишти. Эгерде ушул суу биз метка койгон жерден көтөрүлсө, анда бул жерден чыккан суу деди. А эгерде биз метка койгон жерден көтөрүлбөсө, анда водоканалдын жумушу деди да. Анан эртеси келишти да кайра көрүшкөндө ошо меткадан даже өтүп кетти да. Ошон үчүн алар водоканал айтты, биздики эмес депчи. Анан ошон үчүн биз МТУга дагы тияк бияктын баарына кайрылдык. Ошол эми биз кайрылбаган жерибиз деле калган жок. Рустам Алиевке жана мэрге деле бардык, кабинетине кирдик, сүйлөштүк, баары болот, буюрса чечилет деди. Билбейм, шайлоо анан тиги жаңы жыл анан майрамда эле ошо менен созулуп эле келатат. Жазында дагы барсак жаан чачын болуп атат, күтө тургула деди. Андан кийин дагы барсак силердин айткан нерсеңер, жумушуңар, айтканыңар бүт биздин оюбузда буюрса болот деди. Анан биз айттык, эми күзгө чейин бүтөт деди. Эми күзгө чейин эмес, андан эртерээк эле бүтүргөнгө аракет кылып бербейсиңерби десек, көрөбүз деди. Ошентип эле барабыз, кайра келебиз, барабыз, кайра келебиз. Ортодо биз жөн эле жүрөбүз да. Барсак эле бир сөздү айтат, бир шылтоон айтат, бара бергиле, барабыз, комиссия түзүп барабыз. Мына өткөндө өзүм бардым. Өзүм барып ошол боюнча айттым, могу жерде дренаж бар экен, мурун бала чөгүп кетти, көмүлдү, ал ошон үчүн дагы ушундай суу тийип атат деди. Анын баарын видеого тартып МТУга жөнөттүк, мына момундай болуп атыптыр деп. Ал боюнча да комиссия түзүп алып келебиз деди. Макул дедим. Кийинки жумада деген. Уже кийинки жума эмес, уже дагы кийинки жума өтүп кетти да. Ошону эми бир эми баягы президентибиз Садыр Жапаровго деле баарыбыздын атыбыздан деле кайрылуу жасайм. Садыр Нуркожоевич ушу биздин көйгөйүбүздү карап бир чечимин чыгарып берсеңер деп ошондон үмүт кылалык эми. Баягы үмүт кылсаң ары карай дагы дальше болот дегендей үмүтүбүздү үзбөйлү. Мына канча могу жерде пенсионер эмелер жашап атышат, мат-одиночкалар да бар. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биз Кара Балта улицасынын 130 домунун жашоочуларыбыз. Бир домдо, ушул домдо 8 квартира бар. Биздин көйгөйүбүз подвалыбызды суу каптап 20 жылдан бери эч ушуну жеткизе албай атабыз да бийликке жеткизе албай атабыз. 1 жылдан бери мынакей канча бара турган жектерге бардык, айта турган жектерге айттык, мэрияга бардык, депутаттарга бардык, ГКМБга бардык, МТУга бардык, бүт келишти, бүт эметип атышат, келишет дагы минтиш керек, тигинтиш керек дейт дагы кетип калышат. Эч результат жок болуп атат. Ушу сизден суранарыбыз, ушуну биздин аягынача чыгып берүүңүздү суранабыз.
Суу бул домдун туруп көп болсо 1 жыл, 1 жылдан кийин түшүп калат. Өткөндө ГК МЧС дагы собранияда келгенде айтты, качан үй түшүп калса же суу каптап кетсе гана биз келип жардам бере алабыз. Ага чейин эч жардам бере албайбыз деп атат.